Кышкы көңүл ачуулар. Экинчи сабак. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Өткөн сабакта биз сыртка чыгып ойноонун эрежелери менен таанышканбыз. Кышында сыртта ойногон силерге жагабы? Ал эми биз бүгүн кышында сыртта таза абада ойногон оюндар менен таанышабыз. Эң биринчиден терезени ачып, сыртты карагыла. Эмнени көрүп турасыңар? Азыр кыш мезгили. Келгиле анда табышмак айтайын. Элексиз элеп, даяр ун берет. Жебейбиз аны, бирок турмушта эң керек. Бул эмне? Албетте, бул кар. Балдар, кийинки табышмакты уккула. Тоору тайды жетелеп, тоого чыгам энтелеп, тоодон ыргып мен минем тип-тик ылдый, желдирем. Таптыңарбы? Бул чана. Ал эми бул оюн чана тебүү. Кийинки табышмак. Жылгаяк тээп, жылып басат. Кыш ичи иштеп, жай ичи жатат. Алар жансыз, бирок төртөө. Экөө бутта, экөө колдо. 9 ай баспай, кыш түшкөндө болот жорго. Бул эмне? Албетте бул лыжа. Жана бул лыжа тебүү. Муз үстүнө кел деген, чимирилтээ бийлеткен, бутка кийип аласың, тапкылачы. Бул эмне экен? Бул коньки. Жана бул коньки тебүү деп аталат. Карагыла балдарды, тоголоктоп каарларды, башына чака кийгизип, адам кейпин жасашты. Мурду болдуса бизден, көзүн, оозун, каштарын чийип койду көмүрдөн. Эмне жасашты? Тапчы сен. Бул балдар кар киши. Кар киши жасап, ойносо да болот. Кар атышы оюну болот абдан көңүлдүү. Абайлагын бирок сен, кокус тийсе бетиңе, анда болот жаралуу. Кышында кар атышып ойногон абдан көңүлдүү болот. Балдар, силер дагы кандай оюндарды билесиңер? Анда мага силер эмки сабакта айтып бергиле. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта тургула.